президенттин фондунан акча бөлүнөт деди беле, 13 миллион сом. Ошол акчаны алдыңарбы? Алдык. 2 жыл артынан түшүп жүрүп, акырында алдык. Президент өзү жеке көзөмөлүнө алып анан бөлдүртүп берди. 2 жылдай маяны албай, бул жердин ижара акысын төлөбөй, ошентип мурас фондусунда иштетип аттык элек. Президент бөлгөндөн кийин буюрса иш жылып атат. Президент менен жайында Кытайга чогуу барып келдик. Ошо 10 миллион сомду буюрса четинен эми жаңыдан ошол Кытайдагы архивди которууга, анын архивди баардыгын жыйнап келечекте сатып алууга четинен уже жумшай баштадык буюрса. Анын эң негизгиси мына Кытай тарых изилдөө институту менен түзүлгөн келишимде алар бизге эски Кытай тилин билген адис даярдап беребиз деген. Ошол бир адисибизди 2 жылдан бери ал жакта пандемия болуп, бул жактан онлайнда окуп аткан. Азыр мына 29 августта Канат Абдыжапаров деген мыкты Кытай тилин мыкты билген, Манас университетинде Кытай тилинен сабак берип аткан мыкты жигит Бейжиңге кетти. Азыр барып жайгашып, ал жактагы котормо иштеринде котормо группасына кирген. Азыр котормо иштерине ошол Пекинде туруп аралаша баштады буюрса. Анан Пекиндеги биздин кесиптештер менен тез мындай сүйлөшүп атабыз. Иш буюрса кыймылдай баштады. Келаткан кандай планыңар бар келаткан заманда? Эми негизги эле ошо жакынкы аралыкта президенттин бөлүп берген акчасы канчага жетет, ошого карайбыз дагы. Ошо архивдик документтерди четинен сатып ала баштайбыз. Ал жакта билесиңер өтө кымбат. Мына Ташкентте бир бети 450 сом болсо, Пекинде эски документтер андан да кымбат. Ошон үчүн азыр ошол документтердин баардыгын Кытай тарых изилдөө институтунда иреттеп атат. Иреттеп бүткөндөн кийин буюрса ошонун четинен сатып ала баштайбыз. Ачыгын айтканда мен башында ойлогом, бир 10 000 беттей кыргыз тарыхына тиешелүү архивдик документтер бар деп. Бирок биз өткөндө Пекинге барганда сүйлөшсөк, бир эле Манжу Син доорунда ошол жерде эле 3000 документ бар экен. 3000 документтин ар биринде 10 беттен, 30 беттен болгондо бир эле ошол доорго тиешелүү 30 000ден ашык ошол архивдик документ болуп атат. Бир эле Син Манжу доорунда. Андан аркы доорлордо андан да көп. Баш аягы биригип бүгүнкү күндө бир 100 000ге жакын, 100 000 беттей архивдик документ болуп атат. Эми элестетип көргүлө, 100 000 беттик архивдик документтерди буюрса биз которгонго чейин эле четинен сатып алып, бул жактан биздин мамлекеттик борбордук архивге коебузбу же кайсы жерге коебуз, анда сүйлөшүп атабыз. Көчүрмөсүн алып келип алсак, анан ал жактан атайын долбоорлор даярдалып атат. Азыр эми эски хан, тан, кийинки монгол доору ошолордун баардыгы боюнча өзүнчө бир котормочу топтор. Манжу Син доору боюнча өзүнчө бир котормочу топтор, өзүнчө долбоорлор даярдап берип атышат. Эми ошол долбоорлорго 10 миллион эми ондон бир бөлүгүнө эле жетет буюрса. Көпчүлүгү бул өтө чоң бир акча бөлүндү. Чоң акчаны каяка жумшап атат дегендер деп угуп атам. Мына ошо Кытайга котормочулар тобунда иштейт турган Канат Абдыжапаров уулун жибериш үчүн эле 3 айга эле биз азыр 3 айдыкын эле төлөп бердик. 3 айга эле бир 2 миллион сомдон ашык акча кетти. Пекин шаары өтө кымбат. Ал жакта жашаганга мейманкана, квартира, тамак ашы, учак билеттери дегендей. Ошондо 3 айга эле
2 миллион сомдон ашып кетти. Эми биз мына архивдик документтерди азыр эсептеп суммасын чыгарып берет, канчага сатып алышты, канчага жетет президент бөлгөн акча. Ошол маселе болуп атат. Бул биз Кыргызстанда мына Кытай архивдик документтерине биринчи жолу 13 миллион сом бөлүнүп атат. 13 миллион сомдун 3 миллион сому Мурас фондунун бир топ карыздарын жапты. Азыр ошого маянага иштеп атабыз. 10 миллион сомдун 2 миллиону азыр 3 айга адисти котормого жибердик. Буюрса 8 миллиону эми канчага жетет? Маселе ошондо. Мисалы үчүн Казакстанда архивдик документтер менен иштеш үчүн эле жылына бир эле институтка 176 миллион сом бөлүнөт. Бир жылга. Бизге бир жылга 13 миллион сом өтө чоң акча да көрүнүп атат. Котормо иштерине бул 100 миң беттик котормо иштерине 13 миллион кичинекей эле бир акча болот. Эски Кытай тилинен, эски манжу тилинен, эски монгол тилинен жаңы Кытай тилине которуп, андан бул жакка которгондо эки эселеп которулуп атпайбызбы, эки жолу. Азыр мына ошо Үрүмчүдөн бери 3-4 эски Кытай тилин билген кыргыз биздин боордошторубуз аралашты. Пекинден бери 2-3 аралашты. Ошентип котормочулар тобунда бүгүнкү күндө бир 10дон ашык адам иштей баштады. Эми бул бир жылда бүтпөйт. Ачыгын айтыш керек. 100 миң бетти которуш үчүн бери дегенде бир 4-5 жыл кеңир убакыт кетет. Эми ошол негизги планыбыз ошол долбоорлор боюнча четинен котормо иштерин которуп уже баштап атабыз. Буюрса ошол которулган томдорду келечекте өзүнчө жыйнак кылып чыгаруу, ар бири 1000 беттен турган ушул документтерди 100 миңди 1000 беттен кылып бөлсөк, балким 100 томдук китеп болот. Бир эле ушу Кытайдан табылган архив документтер. Мына азырынча ушундай пландар бар. Анан 18-жылы мындай маалымат биз тактадык да, тарады да ошо кыргыз этнонимге 3 миң жыл болупту деп. Ошол жакта кандай бир дагы бир далилдер дагы чыктыбы? Эми далилдер азырынча ошол ой, ошол пикир, ошол изилдөөнүн жыйынтыгы бүгүнкү күндө бекем илимде колдоно тургандай болуп орногон. Аны Кытайдын байыркы Кытайдын тарыхын изилдеген профессор Ю Тайшан, эгерде бул бышыкталбай калса, же болбосо бул илимий жактан дагы бир чик болуп калса кандай болот деп ага да кайрылышкан. Ю Тайшан айткан өзү. Мына мен канча жылдан бери байыркы Кытай тили тарыхы боюнча изилдеп келе жатам. Менин бул изилдөм эң баягы жыйынтыгын бергенден кийин гана жарыяладым деген. Буюрса ошол Ю Тайшандын кыргыз деген аталыштын Кытай хроникасына жазылганына 3000 жыл деген бул бышыктоосу, илимий далилдөөсү азырынча ошол боюнча турат. Бул кайсы жерде болбосун, кайсы учурда болбосун, мен өзүмөн илимий далилдөөмү, жыйынтыгымы мен коргой алам. Бул толук далилдөөгө алынган менин илимий жыйынтыгым деп Ю Тайшан өзүнүн пикиринде ошондой турат. Буюрса, мына 2019-жылы атайын Кытай архивдик документтерди негизделип, Кытайдагы көптөгөн биздин изилдөөчүлөр изилдеп, атайын жыйнак кылып чыгарганбыз. Ошол жыйнакты которууга каражат бөлүнбөй, мына арадан 4 жыл болгон. Ошол жыйнакты которолу деп бизде каражат бөлүнбөгөндүктөн Кытай тарапка кайрылгам, кечирип койгула. Биздин ушундай Ю Тайшандын макаласы баш болгон өтө мыкты изилденген изилдөөнүн натыйжасында даярдалган жыйнакка кыргыздар биз уят болуп каражат таба албай атабыз.
ошону которууга өзүңөр каражат таап жардамдашкыла дедим эле. Азыр ошол жыйнак буюрса которулуп атат. Ошол жыйнак которулса, ошонун ичинде Ютай Шандын да макаласы бар. Башка Кытайдагы кыргыз тарыхына тиешелүү тарыхчылардын бүт макалалары кирген. 19-жылдан бери дагы бир жыйнакка ылайыкталган макалалар дагы жазылды. Өткөндө мен Пекинге барып сүйлөшсөм, алды бир 3-4 макала жазыптыр. Кыргыздын тарыхына арнаган. Арты 2ден макала жазыптыр. Мына ошолорду алып караганда эле дагы бир жыйнакка батат турган материалдар даяр буюрса. Ошолордун баардыгын эми макалалардын жыйнагын эле өзүнчө кыргыз тилинде чыгарып алсак, бул дагы чоң бир кыргыз тарыхына кошкон чоң бир жаңылык болот. Азыр ошонун үстүнө да иштеп атабыз. Жаңы жаштар тартылып атат. Өткөндө барсам 3 магистрантка жаңы тема бериптир кыргыз тарыхына байланыштуу. Бирөөсү Тан доорунда экен, бирөөсү Хан доорунда экен, бирөө Кара Кытай доорунда экен, бирөөсү ошо Цин Манжу доорунда экен. Мына ошолордун баардыгы буюрса өздөрүнүн темасы боюнча жаңы бир ачылыштар жасап атат. Сунхэ деген бир кыргыз тарыхын өзгөчө Манас эпосун изилдеген бир жаш эми 30дан ашып калган бир тарыхчы Манас эпосундагы жер, суу, шаар аталыштарын бүт иреттеп тактап, жакында ошол боюнча бир экспедиция уюштурсам деп пландаштырып аткан экен. Анан мен ага айттым, Манаска тиешелүү архивдик документтерди болушунча да изилде. Салыштыр. Балким чындыгында Манас эпосуна байланыштуу, анын каармандарына тиешелүү архивдик документ чыгып калат деп. Ал эми бизде Гээде Манас эпосу мына Бейжинди басып алган мезгилде элчилерди кабыл алып атат. Гээде Манас эпосу чоң казатка аттангандагы Кытай архивинен алынган сүрөт деп туруп, бир жасалма ошону түпкү сүрөттү бузуп, башына калпак кийгизип, тартылган бир сүрөттөрдү чыгарып атат. Ал мына кечеүнкү эле Манжу тоорундагы Нургатсы деген Нургач деп коет, Нургатсы деп коет. Ошол Манжу династиясынын алгачкы падышасы Нургатсынын сүрөтүн бизге Манастын сүрөтү деп туруп, кээ бир китептерге ошондо киргизип атат. Бул маалыматтарды көргөндө биздин ал жактагы кесиптештерибиз өтө капа болушту. Бул тарыхты бурмалаганга болбойт дешти. Өткөндө бир ушунчалык бир чоң эле китепке, эми азыр анын атын айтпай эле коеюн, мына ошол сүрөттү киргизиптир. Өтө бир кыргыз элин уятка калтырат турган бир ушундай бир шермендечилик болот турган ошол бир жагдай жаралды эле. Биз аны токтоттук, оңдодук, бирок оңдогон менен дагы эле ал ошол боюнча калып калды. Анан ошондой бир тарыхты бурмалаганга мындай бир жол бербесең эгер, архивдик булактарды мына биз болгондой кылып берип которуп атабыз. Ошондо мындай бир ошону бир бурмалабасаңар деп бир ошол өтүнүчүн айтты. Анан ал жактагы Кытайдагы жаңы изилдөөчүлөр мындан бир 10 жыл, 20 жыл мурдакы жазма булактарын кайрадан изилдеп, кайрадан тереңдеп изилдеп, ошол жерден да Кытай иероглифтери ар кандай чечмеленип, убагында үстүртөдөн чечмеленип калган, азыр кайра чечмеленип атат, илим алдыга жылып атат. Ошон үчүн жаңы чечмелөө, жаңы ачылыштарды мындай бир туура пайдаланалы деп да сүйлөштүк. Анан буюрса 2019-жылкы келишим 2024-жылы 5 жылга түзгөн келишим соңуна чыгып атат. Буюрса ошо жылдын соңунда кайра барып, ошол келишимди кайра жаңылап түзөбүз. Алдыда дагы чоң иштер болуп атат. Ошол иштерди аягына чыгарбасак болбойт. Азыр аягына чыгарбасак, кийин дагы канча жылга чейин созулат билбейм. Ошон үчүн
мен ошо президент каражат бөлгүчөктү эгерде мамлекет тарыхка көңүл бурбай, каражат бөлүнбөй ушундай боло берсе, мен өзүмүн өз колум менен өстүргөн бакты сатып, ошону тарыхка жумшайм. Кытайдагы архивдик документтерди сатып алып келип, которгонго жумшайм деп ошондой бир демилге менен чыкканмын. Эми ал дагы эле күчүндө. Буюрса, эми бул каражат эми канчасына жетет, кийинки каражат бөлүнөбү, же дагы бир 3-4 жыл ошентип артынан чуркатабы, маселе ошондо болуп атат. Эми президент буюрса тарыхка көңүл буруп атат, маданиятка көңүл буруп атат. Өткөндө эле бир 670 миллион сом маданиятка бөлгөнүн угуп кубанганбыз. Эми тарыхка дагы балким ошо көбүрөөк суммадагы каражатты бөлөт деп үмүттөнүп атабыз. Бул Кытайдагы архивдер боюнча эле. Ал эми Алмата менен Ташкенттеги архивдер дагы бул былкылдабай жатат. Ал жактагы архивдик документтер Алматада бери дегенде эле 100-150 миңден ашык, беттен ашык архивдик документтер жатат. Ташкенттин, Өзбекстандын борбордук мамлекеттик архивинде дагы бир бери дегенде 200, балким 250 миң беттик архивдик документтер жатат. Алардын баардыгы бүгүнкү күндө бекер берилбейт. Биз Ташкентке барганда мындай бир бет архивдик документ эле көчүрмөсүн алыш үчүн, бир беттик архивдик документтин көчүрмөсүн алыш үчүн 450 сом төлөйбүз. Эми элестетип көргүлө, бир 200-250 миң архивдик документтерди баарын Кыргызстанга эгерде көчүрмөсүн алыш үчүн канча каражат кетет? Ошон үчүн жалпы коомчулуктагы, тарыхтын күйөрмандары дагы мындай бир тарыхтын маанисин жакшы түшүнүш керек. Каражат өтө көп кетерин билиш керек. Буюрса, келечекте биз ошол Кытайдын эле эмес, келечекте кошуна ошо Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан, Түркиядан, Ирандан, араб өлкөлөрүнөн, башка жерлерден дагы архивдик документтерибизди Өзбекстан, Казакстанда архивдик документтер чогултуп жаткандай, биз дагы бүт дүйнөдө чачылган архивдик документтерибизди чогултуп алсак, бул биздин тарыхыбыз үчүн өтө маанилүү. Бул Кыргыз тарыхы өтө бай тарых. 3000 жылдык тарыхы бар. Борбордук Азияда Кыргыздай эң байыркы калк жок. Тарыхы дагы бай. Жасалма өзүнчө бир аны тереңдетиштин да кереги жок. Баардыгы бул жазма булактарда көргөзүлүп атат. Биз болгон эле ошол бай тарыхыбызды өз мезгилинде жумшалышыбыз керек. 32 жылдын ичинде эгемендүүлүк доорунун, 32 жылдын ичинде атайын архивдик, археологиялык, этнографиялык изилдөөлөргө көңүл бурулган эмес. Адистер даярдалган эмес. Ошол жагына бир көбүрөөк көңүл буруш керек болуп атат.